Ey, байке, астымда машина кетіп бара жатыр. Эмне маргайт этип атасың? Жок, сен эмне маргайт этип атасың сен? Кая, эмне аттап өтөйүнбү? Жок, эмне аттап өтөйүнбү? Жуасың сизге, айтат. Күйөө бала септи кайтарып берүү үчүн кыздан $15.000 талап кылган. 16 жаштагы өспүрүм Мушташта атасына болушам деп каза тапты. Окуянын чоо жайы жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Токтогулда жүрөк үшүн алган жол кырсыктан 3 адам көз жумду. Алдын ала маалыматтар боюнча катуулдандыкта келе жаткан Мерседес бакты сүзгөн. Газа тилкесинде каза болгондордун саны 42 миңден ашкандыгы айтылууда. Израилдин кол салуусунан Газа тилкесинде набыт болгон палестиналыктардын саны 42 миңге жетип, 100 миңге жакыны жарадар болгон. Бул туурасында чет элдик басылмалар Газанын саламаттыкты сактоо министрлигине шилтеме берип жазышты. Маалымдалгандай, акыркы 24 сааттын ичинде эле Израилдин аткылоосунан 45 палестиналык каза болуп, жарадар алгандардын саны 130га жеткен. Анклавдагы салгылашуулар 2023 жылдын октябрынан бери уланып келет. 9 октябрда палестиналык Фатх жана Хамас кыймылдарынын өкүлдөрү Газа тилкесин башкаруу комитетин түзүүнү макулдашты. Бир күн мурда маалымат каражаттары Хамастын акыркы 2 аптадан бери өлдү деп эсептелген башчысы Яхья Синвардын тирүү болушу мүмкүн экенин жазышкан. Мунун фонунда Израиль барымтадагыларды бошотуу үчүн дагы бир жолу Яхья Синварга жана Хамастын башка лидерлерине Газадан Суданга кетүүнү сунуштоодо. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Казакстандын АКШдагы элчиси өз жарандарын Флорида жана Жоржиядан чыгып кетүүгө чакырды. Казакстандын АКШдагы элчилиги казакстандыктарды Флорида, Жоржия жана Түштүк Каролинадан тез арада башка жактарга чыгып кетүүгө чакырды. Бул чечим Милтон бороонунун штаттарга жакындап келе жатканы менен байланыштуу экендигин казак басылмалар жазышты. Элчилик жарандарды жергиликтүү бийликтин көрсөтмөсү менен иш алып барууга чакырган. Ошондой эле өзгөчө кырдаал жаралган учурда тез арада байланышка чыгууну тапшырды. АКШнын улуттук урагандарды көзөмөлдөө борбору Милтон бороону акыркы 100 жыл аралыгындагы эң күчтүү ураган экендигин айтууда. Анын ылдамдыгы саатына 257 чакырымга жетет. Мындан улам штаттардан 5,5 миллион адам эвакуацияга чакырылган. Казакстанда 16 жаштагы өспүрүм Мушташта атасына болушам деп каза тапты. Окуянын чоо жайы Казакстанда 16 жаштагы Шерзат Болат аттуу өспүрүмдү өзүнөн улуу балдар ичимдик үчүн өлтүрүп кетишкендиги айтылууда. Бул каргашалы окуя туурасында казак басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, окуя 4 октябрда Талгар шаарында орун алган. Басылмаларга жакындарынын берген маалыматы боюнча кардарлар өспүрүмдүн үй бүлөсү иштеткен дүкөндөн спирт ичимдиктерин алып, акчасын бербей коюшкан. Атасы менен кардарлардын ортосунда пикир келишпестик орун алып, алар тааныштарын чакырышкан. Алар 2 унаа менен 13 адам болуп келишкен. Окуя андан ары чыңалып, Шерзат атасына болушуп, жүрөгүнө бычак менен жаракат алган. Ал оорукананын жандандыруу бөлүмүндө каза тапкан. Окуядагы көбөлөрдүн айтымында Мушташка келгендердин баары куралчан болушкан. Алардын 2 өспүрүмгө кол салуу болуп жаткан учурда апасын кармап турган, чоң энесин да түртүп жиберген.
Алматы облусунун прокуратурасы жалпы 7 шектөөнү кармагандыгын айткан. Ал эми иштин тергөөсүн Казакстандын ички иштер министри Эржан Саденов жеке көзөмөлүнө алгандыгы кошумчаланды. Чуулгандуу окуядан кийин каза болгон өспүрүмдүн жакындары Талгардагы негизги көчөлөрдү жаап, митинг уюштурган. Ошондой эле Казак парламентинде маселе көтөрүлдү. Булак Суперкежи. Өзбекстанда күйөө бала септи кайтарып берүү үчүн кыздан $15.000 талап кылган. Өзбекстандын Фергана облусунда күйөө бала кыздын себин кайтарып берүү үчүн андан $15.000 талап кылган. Бул тууралуу өзбек басылмалар жазышууда. Малым болгондой, август айында баш кошкон жубайлар пикир келишпестиктен улам бир жумадан кийин ажырашып кетишкен. Келин ата-энесине барып, акыры тараптар жарашпай турганын түшүнгөндөн кийин кыздын жакындары кызынын себин алуу үчүн күйөө баланын үйүнө келишкен. Бирок күйөө бала менен анын ата-энеси үйлөнүү үлпөтүнө кеткен. Чыгымдын ордун толтуруу үчүн $15.000 талап кылышкан. Келин себин кайтарып берүүнү талап кылып, сотко кайрылган. Талапты аткаруу бюросу аркылуу ал күйөөсүнүн болжол менен 47 миллион сум, $3.6 суммасындагы никеге чейинки мүлкүн өндүрүп алууга жетишкен. Сколиоз оорусу бир эле барганда айыгып калбайт экен да, бул кичинекей убакытты күтүшөт экен. Ошо бизге убакыт гана керек болуп турат да, ошо сиздердин жардамыңыздарга ушу аябай эле муктаж болуп турабыз. Баргым келип атат, мен теңдерме балдар менен жардам берип